саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Жазгүл бекен. Тостолбадымбы, сиз менен биз Однокласникиден сүйлөштүк элек. Сиз 1-чи же 3-чү вариант деп тандадыңыз эле, эсиңизде, эстей алдыңызбы? Сизге сунуш кылып элек. Ошол боюнча бир 2-3 мүнөт убактыңызды бөлүп сүйлөшө аласызбы биз менен? Тостолбадымбы сизге? Жакшы. Мен өзүм тааныштырып кетсем, менин атым Мирлан. Сизге ошо интернеттен мен жөнөтүп аттым. Варианттарды сунуш кылып. Сиздин атыңыз Жазгүл, туура эле? Жакшы. Сиз азыр Ошто жашайсызбы же Бишкекте жашайсызбы? Бишкек деп жазып коюңуз бияка. Бишкекте, жакшы. Негизинен ошо сиз менен сүйлөшкөндө сиз вариант тандадыңыз эле, ошол боюнча кичине түшүндүрүп кетсем. Түшүндүрүп кетиштен мурун 1-2 суроом бар, кичине сиз боюнча да билип алсам. Сиз өзүңүз азыркы учурда окуйсузбу, иштейсизби, же үйдө балдар мененсизби? Үйдө балдар менен, балдар карап декретте экенсиз да. Канчалык болуп калды? Эң кичинеси канчалык болуп калды уже? Эң кичине балаңыз канчалык болуп калды? 2-де, жакшы. 2 жылдан бери декретте экенсиз ошондо, получается. 2 жылдан бери ошондо декретте экенсиз ошондо, туура элеби? Жакшы. Бизде да азыр кичинебиз, азыр 3 айлык, 4 айлык аялым, ошо келинчегим бала менен болгончо иштеп атат да. Азыр негизинен сизге окшоп ошо декретте иштегендер биз менен көп эле иштешет. Ошон үчүн да сиз 3-чү вариант тандаган болушуңуз керек, интернеттен иштеп айлыкка чыгуу деген вариант чаккан болуш керек сизге. Жакшы. Негизинен сизге мындай суроо, эгерде үйдөн отуруп, күнүнө 3-4 саат убакыт бөлүп отуруп, айталы 15-20 миң айлык кошумча айлык таап атсаңыз, бул сиз үчүн кандай болмок? Жакшы эле болмокпу же аздык кылмакпы? Кандайсыз? Жакшы болмок, бул айлык. Хорошо, жакшы. Биз ошо сунуштап аткан вариант ошого как раз чыгууга жардам берет. Бул мындай, мисалы үчүн айталы бир интернет дүкөн бар дейли, ошол интернет дүкөндү сиз раскрутка кылышыңыз керек да, жардам беришиңиз керек. Раскрутка алганыча. Ошол дүкөн аркылуу канчалык көп адам товар алган сайын сизге ошончолук көп айлык чыгат да, процент чөт содасынанчы. Азыркы учурда интернет дүкөндөр менен тааныштыгыңыз бар болуш керек, көрүп эле жүрсөңүз керек. Сырттан көрүп мындай байкап жүрсөңүз керек. Бир ар нерсе алып көргөнсүзбү, алып көргөн эмессизби интернет дүкөндөрдөн? Алып көргөн эмес, алып көрбөсөңүз да азыркы учурда интернет дүкөндөр бара-бара катуу өнүгүп атат. Мисалы үчүн эсиңизде болсо, бир убакта каталогдон заказ берип алмай деген бул анча өнүккөн эмес нерсе эле. Азыр көп эле адамдар каталогдон заказ берип алып калышты, байкасаңыз керек. Бул да ошондой эле багыт, анан интернеттен алуу азыркы учурда выгодный болуп атат, себеби арзан алып калса болот экен да. Биз да ошондой интернет дүкөн менен иштешип, интернет дүкөндө раскрутка кылып жардам беребиз. Бул Фабрик компаниясынын дүкөнү. Фабрик компаниясы менен тааныштыгыңыз барбы, жокпу сиздин? Өзүңүз үчүн алып көргөнсүз, ошондо. Көбүнчө фабрик дегенде кандай адамдар эмне ойлошот? Көбүнчө бул товар сатып иштеш керек деген ойлошот да. Сиз деле ошондой ойлосоңуз керек, негизинен көбүнчө. Түшүнүп пока жок, көбүнчө ошо фабрик дегенде көбүнчө сатып иштеш керек деп ойлошот. Бирок интернеттен иштеп айлыкка чыкса болот дегенди бул көп билишпейт, уккан эмес да. Биз ошол боюнча иштейбиз. Бул кандай? Сиз фабриктин дүкөнүн, интернет дүкөнүн раскрутка алган жардам бересиз. Ал дүкөн ошончолук канчалык соода болсо ошончолук көп берет деп атабыз, Аны кантип раскрутка кылыш керек, эмне кылыш керек, анын баарын биз сабактарда үйрөтөбүз, видео. Биздин видео сабактар бар, сизге WhatsApp'тан жөнөтөм ал видеолорду, көрүп таанышып чыгасыз, бистерачы. Кыскача айтканда, грубо 10%, мисалы үчүн 100 миң оборот кылсаңыз 10 миң айлык чыгат. 200 миң оборот кылсаңыз, айталы 20 миң чыгат да. Эми сиз 200 миңдик товарды өзүңүз жалгыз эч убакта сата албасаңыз керек. Мен да сата албайм, сиз да сата албайсыз да. Ал эми биз айткан нерсени кылсаңыз, ошол нерсе реально да. Бизде мисалы үчүн азыр үйдөн отуруп, 5 баласы менен же 2 баласы менен иштеп отуруп, декретте иштеп отуруп, мына 5 айда 30 миң, 40 миң, 20 миңге чыккандар бар да. Ошондо көп эле аялдар ушундай айлыкка чыгып атышат, сизге да ушундай вариант сунуш кылып атабыз да. Негизинен мунун баары реалдуу, биз ошо видеолордун жардамы менен үйрөтүп, алар биз айтканды кылып отуруп ушундай айлыкка чыгып атышат. Эми мен сизге азыр WhatsApp'тан видеолорду таштап коем, бир сыра көрөсүз. Көрүп толук түшүнүп аласыз. Ата кыскача айтканда ушул эле экен да. Негизинен фабрик кандай продукциялар менен иштейт? Бул шампуньдар, тиш пасталар, мисалы үчүн тишиңизди жуусаңыз керек сиз. Башыңызды жуусаңыз керек, идиш аяк жуусаңыз керек, казан аяк кандайдыр тазалап жуусаңыз керек, үй уборка кылсаңыз керек, ванна туалеттерди тазаласаңыз керек. Ушундайбы? Кир жуусаңыз керек. Ушуга окшогон продукцияларда негизинен базардын баасына ылайык, дүкөндөрдүн, базарлардын баасы менен бирдей, бирок сапаты жакшы да. Ушундай продукция менен иштейбиз биз көбүнчө. Анан кийимгече дагы сиз алып турсаңыз керек өзүңүзгө ар кандай,
Биз ошондой продукциялар менен иштейбиз. Булар анан тесттен өтүп турчу товарлар да. Мына продукты питаниядан кийинки эле товар бул как раз Фаберик компаниясы сунуш кылган товарлар. Бул кийимдер, идиш жуугучтар, казан аяк, кир жуугучтар жана тиш паста, шампуньдар да, дезодоранттар. Андыктан бул товар менен иштеш кыйын эмес экен да, оңой экен бул товар менен иштешчи. Ушул негизинен ушундай тармакта иштеп отуруп акча тапсаңыз болот экен да. Азыр мен сизди данныйларыңызды WhatsApp'тан мага жазып коесуз, мен сизди катталып аксыз. Мен сизди каттап коем, каттагандан кийин сизге видеолор жөнөтөм да. Катталып аксыз, сиз болгону мага фамилия, имя, отчествоңузду, жашаган жериңизди, туулган күнүңүздү, телефонуңузду жазып койсоңуз, ошону каттап коем, код келет и пароль келет сизгечи. Ошондон улам сизде интернет дүкөнгө өзүңүздүн доступуңуз пайда болот да. Анан интернет дүкөндө, ошол интернет дүкөндө өзүңүз үчүн алып көрүп, белек алсаңыз болот компанияданчы, ар кандай белектерди алсаңыз болот. Ошону бир кылып көрөсүз дагы, өзүңүз үчүн алып көрөсүз да, мындай изилдеп көрөсүз кандай экен, бул кандай иштейт экен. Анан көргөндөн кийин бирөөлөргө да сиз айтып бере аласыз, интернеттен да сунуш кыла аласыз да, бизге окшопчу. Эми өзүңүз жеп көргөн тамакты жакшы айта аласызбы, биз ушундай эле болот да, бул дагычы. Ошондой. А так негизинен жана 10 миң, 100 миң акча киргиз деген нерсе жок. Өзүңүзгө керектүү гана 1000 сомдук, 1,5 сомдук, 1200 сомдук продукция алып көрсөңүз болот да. Белек берет ошоңочу. Белектер боюнча да түшүндүрөм го сизге. Мисалы сиз 1259 сомдук продукция өзүңүзгө алып төлөп койгонуңузда сизге туш помада анан тең келет да. Ошону мен сизге каталог көчүрүштү үйрөтүп коем. Сиз азыр мен ошо даналарыңызды жөнөтүңүз деп жазганча сиз Play Marketке кирип каталог Фаберик деп жазсаңыз каталог чыгат да, ошону көчүрүп алсаңыз болот. Бааларды көрүп, салыштырып турсаңыз болот. Play Marketке киресиз дагы каталог Фаберик деп турат да. Ооба, өзү эле обновление болуп турат, ооба. Анан ушул телефонуңуздан эле барактап көрсөңүз болот. Анан телефондон сиз акыркы бетти көрсөңүз, ошол жерде акциясы бар да, Фабериктин жаңы жазылгандарга, сиз жаңы катталып атпайсызбы? Жаңы катталасыз, ошол жерде даны эмеде акциянын шарты бар. Ошону окуп туруп, көрүңүз, түшүнбөсөңүз дагы сүйлөшөбүз сиз менен. WhatsApp'танчы. WhatsApp'тан же телефондон чалып. Хорошо, мен сизге WhatsApp'тан жазам, ушу даныларыңызды жазып койсам мага. Анан мен сизге видеолор таштай баштайм уже. Үйрөтө турганчы, түшүндүрө турган. Макул, анда жазгыл, да байланышта турабыз. Көрүшкөнчө дагы саламат болуңуз.